Жубайлардын махабаты бул көкүрөгө кубанычтарды бөлүшүп, ал кубанычтарды арттыруу үчүн чуркап бара турган бакыт аралы сыяктуу болот экен. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Барыңыздарга керемет кеч, жагымдуу маанай каалап, эфирде Жубайлар көрсөтүүсү. Студияда мен Сулайка Умарбаева болмокчумун. Кутмандуу кушулак кечиңиздер менен. Аман Ибраев 1981-жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Фуркат айылында төрөлгөн. Жубайы Мелина Абдраимова 1989-жылы Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында төрөлгөн. Учурда Ош шаарынын тургундары. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер студиябызга. Рахмат чакырганыңыздарга. Маанаңыздар кандай? Жакшы. Мен уйкудан эми турдум, бир аз жакшы. Абдан жакшы. Анда мына ошол жакшы маанайда бүгүнкү көрсөтүүнү баштасак. Деги эле мен көрсөтүүнүн жүрүшү боюнча кыскача түшүндүрүп өтөйүн. Көрсөтүү 3 бөлүк менен өткөрүлөт. Биринчи бөлүгүндө жубайлардын таанышуусу, кызыктуу окуялары жөнүндө кеп кылабыз. Экинчи бөлүгүндө жубайлар биргеликте же өзүнчө колдонуп келген өнөрлөрүн көрсөтүшү керек болот. Үчүнчү бөлүктө суроо жооп болот. Ошол суроо жооптун жыйынтыгында жубайлар ушул убакытка чейин чогуу жашап, канчалык бири-бирин билишет аныктайбыз. Түшүнүктүү. Сиздерге түшүнүктүү болду? Ооба. Абдан жакшы. Келиңиз андачы дегенде эле сөз учугун Аман мырза сизге узатайын. Деги эле Мелин айымды кайсыл жерден кезиктирип, кантип жүрөгүн багындырып алдыңыз эле? Баарын айтпайм, мындай башынан, айта берейин. Бул сүйүү дейт. Мен ал убакта Бишкекте политехте иштечүмүн, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде. Анан атам Кайып Имурбаевич раматылык. Апам Ноокаттан болот. Апам менен Мелин экөө бир жерден болот. Анан барып Айыштамдын кызы болчу. Анан атам байкап калып, биринчи мага айтып дегендей, ушундай көрбөйсүңбү, аябай жашы күчтүү, билеги күчтүү, ушундай жакшы кыз экен. Мен ушу аяш кызым, ошо менен бир таанышпайсыңбы дегенде эле мага сүрөтүн жиберген. Жибергенде мен сразу айткам, о жакты эле, жүрөгүм ошондой эле деп койгон. Анткени айтып коеюн эми ачык эле. Атам раматылык үйүнө барып калат. Кайнатам экөө жакын дос болчу. Анан экөө чай ичип отурсун. Эми Ноокатта билесиз, картошка көп болот да. Анан кайнатам айтат, картошканы салып койчу дейт. Анткени бул 9 кыздын 8-инчиси. Анан десе эле бул чыгып турган бир мешок картошканы көтөрүп турмакчы, салып койт. Десе атам байкап калды ошол жерденчи. Анан ошентип атам эмне кылчу, нарынга барып келатып, анан мага тип Бишкекте үйгө айткан, анда ошол үйүнө турган учур болчу. А мен Ошко келип эле издеп барып, артынан карадым, санай албайбыз. Жакты экөөбүз тааныштык, бири-бирибиздин сүйүүбүз, бири-бирибиздин сезимибизди алып келдик, сүйлөштүк, жүрдүк кыз жигит болуп. Анан 2007-жылы алып качып кеткен. Биз деген сүйлөшүп Ош, мен биринчи курста окуйт элем анда Ош технологический университетинде. Анан ошол жерден как раз Амандын эжеси бизде ошол жерде мугалим болуп иштеп жүргөн болчу. Анан эжебиз айтып калды, иним бар, барып таанышасың, сени көрө элексиң, бирок биз тааныйбыз деп, силер тааныйм да деп калды. Анан болуптур мейли, анан барып, анан экөөбүз жолугушууга бардык, как раз ошол жерде ХБКда сквер эс алуу жайы болчу. Ошол жерге барып, анан тааныштык. Анан ошол жерден болду, ошол менен таанышып, ошондон анан кийин сүйлөшүп жүрүп эле анан. Бир жыл сүйлөштүк. Ала качып кетти андан кийин. Абдан жакшы. Ал эми ошол алгачкы жолу жолугушкан күнгө кайрылбайлыбы? Сиз атайын телефон аркылуу чакырдыңызбы? Телефон эми алып беришти да, тап деп көп да, ал жерде көп иш кылган, таптык, телефон алдым, анан телефон эми ал телефон эмес, бизде эжелер жолуктурду да, эжебиз. Ошол жерге келет деди, скверде мен өзүм бир Равшан деген досум экөөбүз күтүп отурабыз. Анан мен бул сүрөттөн көргөнмүн да. Анан келсем мен бир жакшы курдош менен келди. Кафеге бардык, творог жеди. Ошон үчүн мен балдарым азыркыга чейин творог жакшы көрөт да, мега дечи. Анткени ушул творог жей жүрчү да ушундай. Ошол творог жеп отуруп экөөбүз сүйдү, таанышып, ошол күндөн баштап сүйлөшүп, кыз жигит болуп, предложение кылып. Ошол канча убакыттан кийин айттыңыз сүйлөшчүбөлүү деген сунушуңузду? Ошол күнү эле биринчи биз ошол күнү жолуккан болсок, ошол күнү эле мага турмушка чыгасыңбы деди.
Сразу Турган эле. жерде эле ооба. Сыр Ал Ошол жерде суроого эле. эмне деп жооп бердиңиз? Мен ооба дедим. Сразу эле Ооба болду дедим. Бирок Анткени экөөбүз биз ага чейин көп уже маалыматтарды билишкенбиз да. Мен буну бул уже билген маалымат элечи. Анан көргөндө эле баягы билесиң да. Жылдызыбыз Жылдыз болуп кечкенде окшойт элечи. дейм. Мен айттым ушундай болот, аяк жактын деле мага действительно мен азыр бир жерге кетем. Бирок кайда келем? Экөөбүз сүйлөшөлү, кыз жигит болойлу. Мага турмушка чыгып мүмкүн болсунча. Мен деле жаш бала эмесмин. Тиңде мындай десем ойлонуп көрдүм. Мен айттым мага суранычта атып анан жообун сразу эле алдым да. Жүрөккө тепкенмин сразу. Тамаша. Ошентип анан экөөбүз мен бир жерге кеттим, кайрадан келип анан кайра кыз жигит болуп жүрүп биз анан Канча убакыт сүйлөштүрдүңүздөр кыз жигит болуп? 1 жылга жакын, 1 жылга жакын сүйлөштүк. Ал эми ошол убактагы бактылуу көз ирмендерге кайрылбайлыбы? Ошол 1 жыл убакыт ичинде кандай эсте калган кызыктуу окуялар болду эле? Мен Бишкекте болошту. Мен Ошто. Ошо келгенде жолукчумун. Телефонда көбүнчө сүйлөшүбүз. Ырдап берчүмүн телефондордон. Ошо. Алакта интернет жаңы чыгып калмачу да? Ооба, интернетте эле анда жок болчу, билбейм бизде. Жок, аз эле. Биз көбүнчө ошол телефондон эле сүйлөшчүбүз. Дайым анан Ошко келгенде келип жолугуп кетчү. Анан чалат болчу, звонок кылып сүйлөшүп, эмне кылып атасың 4 саат, 3 деп саат. ырдайт же болбосо гитарада мага ырдап берет, серенадалар чертип берет дегендей. Ошентип. Виртуальный любовь болгон да, мындай айтканда. Анан кийин келип ошол. Ал эми романтикалуу атайын жанагындай сунуштарды жасадыңыз беле? Ошондой кадамдарга бардыңызбы? Чынын айтам, жок. Вообще андай кылган. Мындай романтикалуу деп мындай кайсы жок. Кандай бар элек. Бирок кийин турмуш экөөбүз уже үйлөндүк, анан кыздан романтикалуу нерселер болуп эле келатат. Абдан жакшы. Ал эми учурда канча баланы тарбиялап жатасыздар? Учурда 3 кыз 1 уул. 3 кыз бир уул. 4-нчү мул мына жакында бир уже 5 ай болуп калды. 6 6 ай болуп калды. Чоң кызым 1-нчи класста окуйт Нурсаида. Экинчи кызым Медина балабакча алат 4 жашта. Үчүнчү кызым Айжан 2 жашта, тоже балабакчага барат. Анан 4-нчү Навоз. Абдан жакшы. Анда ошол уул кыздарыңыздар ар дайым сиздердин ак эмгегиңиздерди актаган, кыргыз элинин керегине жараган мыкты инсандардан болсун. Рахмат. Ал эми ушул жерден бир суроо менен кайрылайын деп турам. Аманайке айтсаңыз, деги эле жашоо кээде өйдө, кээде ылдый болуп, казан аяк кагылышкан учурлар кезишет эмеспи? Ошол абалдан сиздер кантип чыгасыздар? Биринчи сен баштан мен айтам. Мен өзүм характерим баягы Ак көңүл. мен өзүм ушинтип ойлойм да, мен ар дайым баштан айтам. Мен капа болбойм, досторум айтам. Мен капа болбойм. Капа болсом дагы мен ичимден жутуп салам. Анан капа кылса деле барып артынан сүйлөй берем да. Анан мен эми кагышат. Бизде көп деле анча көп кагыша бербейт. Анткени мен айтам сабырдуу бол дейм. Акыры айтам мен көңүлүмдү алып койсоң болот. Унчукпай эле кой, кутуласың дейм. Же болбосо бирден көп отурган болсо айтам, суранычын кылбай эле койчу, бүт ошол дейм. А бул деле көп сүйлөй бербейт. Өкө ушинтип бул капа болсо ошо сүйлөй коет бир эки күн ошол. Мен катачылык кетирсем, мен мунун көңүлүн алганга аракет кылам. Кечирим сурайм же болбосо же. Анан бул ак көңүл да, бат эле анан 1-2 саат эле жазыла кетет булчу. Ак көңүл. Ошончо айтып кой баягы, эгерде Мен кичпейил ак көңүл боло албасаң, сен тамада болбойсуң дейт. Анткени ар биринин көңүлүн алып турушуң керек. ооба. Ошол көнүп калганда. Демек, сабырдуулук менен, түшүнүү Сабырдуулук менен ооба, абалды эң жөнгө негизи, салат дейсиз. ооба. Абдан жакшы. Анда ар дайым бакыт кушу сиздерди түбөлүккө коштоп жүрсүн дейли дагы. Ушул жерден маегибизди бир азга токтото туралы. Рахмат. Кадырлуу көрүүчүлөр, жогоруда жубайлар кантип таанышып, үй бүлө чогун курганына күбө болдуңуздар. Ал эми жагымдуу бир кайрыктан соң алардын өнөрлөрүнө чогуу назар салабыз.
Кадырлуу көрүүчүлөр, сиздер жубайлар көрсөтүүсүнүн эфирдик сапарына ортоктош болуп жаткан чагыңыздар. Ал эми бүгүнкү жубайлар кандай таланттарын көрсөтөт болду экен? Келиңиздер чогуу үйгө бололу. Келиңиздер, менимче жакшы инструментти алып келипсиздер. Чогуу ордоп бересиздерби же өзүнчө? Чогуу бирге. Чогуу эле утуп эле. Кандай аталыштагы? Суранам. Дагы бир аз отуруңуз. Дагы отуруңуз. Жакшы жагат да ошол мекендер. Азыр экөөбүз дагы өнөр дегениңизден гитара машиналар дайым машыгып жүрөт да. Анан айтып эле сен да ушуну айт эле бул жерден азыр кичине репетиция кылып койдук. Көрөбүз, аракет көрөбүз, Келиңиз. Баштайлыбыз. İçim tezdi, jaktınız mahabattın otunupmuş. Soranam ötürböstün oşolotlu. Canımda dağı biraz oturmuş. Yürügüm için tez sizimdi oygottunuz. Soranam öçürmöstün oşolotun. Canımda dağı biraz oturmuş. Söylemiz şirin ekin sözlerimiz, tekteniz nazik ekin közlerimiz. Ağıktanıp yüzümüzgö tigileyin. Aytılsın jüröktөгүн sözlerimiz. Жүрөгүm için tez sizimdi oygottunuz. Soranam öçürmöstün oşolottun. Canımda dağı biraz oturun. Азаматсыздар. Ал эми кээде үйдө бош убакта чогуу ордоп каласыздарбы? Ооба. Туугандар келгенде. Жок, туугандар эмес, өзү отурганда ырдап, анан WhatsApp'тан ырдап, балдарыбызга отурабыз. Балдарыбызга чертип берген түнү уктатканда кээде чертип берчүбүз ушинтип. Эң сонун анда ар дайым мына ушундай жагымдуу көрүнүштөр менен бактылуу жубайлардын катарын толуктап жүрө бериңиздер. Рахмат. Катарыбызга жаңадан гана баш баккан көрүүчүлөргө дагы бир ирет кутман кечиңиздер менен дейли дагы биз көрсөтүүнүн 3-чү бөлүгүнө кадам таштадык. Бул жерде суроо жооп болот. Суроо жооптун жыйынтыгында жубайлар канчалык ушул убакытка чейин чогуу жашап, бири-бирин билишет, дал ушуну аныктайбыз. Келиңиздер, даярсыздарбы? Ооба. Биз ар дайым дейбиз. Биз алгач 3-чү бөлүктүн башында Аман мырзанын көзүн таап коелу. Келиңиз, Мелина айым, сиз кагаз баракчаны колуңузга алыңыз. Бул жердеги жүрөкчөлөрдүн ар биринде суроо катылган. Сиз жүрөкчөнү бирден ачып, суроосун окуйсуз дагы, жообун кагазга жазуу түрүндө көрсөтөсүз. Ал эми Аман мырза, сиз сөз менен жооп бересиз. Жыйынтыгында сиздер берген жооптор канчалык дал келет, бири-бириңиздерди билесиздер, дал ушул жүрөкчөлөр аркылуу аныктайбыз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Келиңиз, алгачкы жүрөкчөнүн суроосун окуйбуз. Буза окуйт да мен. Сизге окуп берет. Бош убактысында эмне менен алек болот? Келиңиз, Аман мырза бош убактысында эмне менен алек болот, кагазга жазуу түрүндө көрсөтөбүз. Чоңураак кылып жазабыз. Сценарий жазып атам. Бизге Мелина айым жоопту берди. Айтсаңыз, бош убактыңызда эмне менен алек болосуз?
Мен эки вариант бар да. Мен бул бар дайым бош убактым чыныгында азыркы учурда деп бир күн болуп бошоп калсам эле мен эки вариант. Калса досторум бар. Ошолор менен барып постоянно отурушта болом, анан өзүнчө тамадалар менен отурганда баягы бул билет да, уже жанагы PlayStation ойнойбуз да. Ошо экөөнүн бирөөсүн мен тандашым керек болуп атат. Бирөө жазды, экөө жазды. Бир гана жоопту кабыл алабыз. Бир жоопту берди бизге Мелин айым. Сиз кайсыл жоопко токтолосуз? PlayStation ойнойм көбүнчө сол. Тилекке каршы биз алгачкы эле суроого туура эмес деген жоопту алдык. Бизге достору менен эс алат деп жооп берди. Келиңиз экинчи жүрөктөн ачабыз. Бирок айттым го досторум менен отурам депчи, ошол. Келиңиз экинчи жүрөктөн суроосун окуйбуз. Таарынышып калганда ким биринчи кечирим сурайт? Келиңиз. Эми кызым аякка. Билем аны мен. Жазбасам да айтып коем аны. Мен кечирим сурайм постоянно. Кеттим да. Аман мырза бизге Билем да мен ошо. Жок, Аман мырза, көрсөтүүнүн шарты боюнча биз алгач Мелин айымдан сурашыбыз керек болчу. Чындап мен сурайм турабы? Ооба, бизге бирок Мелин айым дароо эле сиздин атыңызды жазды. Бул суроого туура деген жооп алдык. Келиңиз үчүнчү жүрөктөн ачабыз. Эми айтпай туруңуз. Айтпайм болду. Кайсыл сапаты жакпайт? Келиңиз. Сөзсүз түрдө идеалдуу адамдын өзү болбойт эмеспи, Аман мырза? Кайсыл сапаты сизге жакпай калат? Кайра эле жазуу түрүндө көрсөтөбүз. Аман мырза, сиз билсеңиз керек, сизге айтат да. Айтат. Эми кенчем болгондон айтып барат да, көп нерсени айтат, бирок в основном сапат дегенде мен өзүм билем да, мен көп деле окутбайм. Жок, жоопту айтпай туруңуз. Айтпайм, көп деле окутбайм, көп деле сүйлөнөрбөйм. Ал эми айтсаңыз, сиздин кайсыл сапатыңызды Мелин айым жактырбайт? Мен көбүнчө бандай кийимдеринде, анан акчам болсо, чачып салам да. Ошону көп айтат да, бул сен ушундайсың, бере бересиң, ичинде неме болсоң, кийимдериңди бере бер, мындай неле Кол ачык деп коет, Кол ачык деп коет, ошондой. Ушул сапатыңыз жактырбайт деп ойлойсуз? Билем, мүмкүн. Жактырбашы мүмкүн. Ак көңүл ошо. Ошо да. Ак Ак көңүл ошол эме эч качан жок дебейт адамгачы, сөзсүз ооба деп макул боло берет ошон үчүн. Туура деген жоопту алдык, бизге дал ушундай жоопту берди. Дал ушундай ак көңүл сапатыңыз жакпайт экен. Бут кийимдин өлчөмү канча? Келиңиз. Ал эми кимдики бут кийим өлчөмү? Аман мырзанын бут кийиминин өлчөмү канча? Сиз көбүнчө бут кийим тандаганда өзүңүз аласызбы же Мелин айым сизге барып тандашып жардам береби? Демек, бул суроого сиз туура деген жоопту берет деп ойлойсуз. Айтсаңыз, бут кийимиңиздин өлчөмү канча? 43 да. Албетте, дал ушундай жоопту алдык. Келиңиз. Туфлиңди алып берет да, мага тандапчы бар. Мен уктап айтып коем, ошондой размер алып келип берсиз да, базарга же магазинге барып алып берет. Демек, Мелин айымдын тандаган бут кийими сизге сөзсүз жагат. Мына кийип аткан бут кийим ошол. Мелин алып берген ушул. Абдан жакшы. Келиңиз, кийинки жүрөктөн ачабыз. Бош убактысында кайсыл ырды ырдап калат? Келиңиз. Жоопту айтпай жатабыз. Жардам сурабайбыз. Тезирээк жаза, көзүм. Сүйлөнбөй жазды. Бизге Мелин айым жоопту берди. Айтсаңыз, бош убактыңызда кайсыл ырды көбүнчө ырдап каласыз? Сени сүйгөн бир адам бар. Мен ушуну көп ырдайм. Мындай көз көп ырдайм. Балдарыбызды ушу менен окутабыз боюнча. Абдан жакшы, бизге дал ушундай жооп берди. Биз бул суроого дагы туура деген жоопту алдык. Келиңиз, акыркы жүрөктөн ачабыз. Сиз жасаган тамактын кайсы түрүн жактырат? Мелин айымдын жасаган тамактарынын кайсыл түрү өзгөчө жагат? Аман мырза, жоопту даярдап турабыз. Менимче жообуңуз даяр болсо керек, Бул жаңы келгенде ушул эмнегедир ушул тамакка болгон башында ушул аракет изденүү менен көп нерсени үйрөндүм да.
окуп эжелеринен кеңеш сурап аткан билем да ошол кеңеш сурап кылат эле постоянно кухняга кирип алып муну кантип кылам мынаны кантип калат ичим башка билбейт эле деп атып азыр эми действительно баягы өзүмдү досторум айтып атат да мисалы любой адам өзүнүн кенже мактайт да бирок мен муну мактаганда ойлойм го болгон тамактарын жакшы кылат. Ал эми ошол тамактардын арасынан кайсыл түрү сизге өзгөчө жагат? Мага өзгөчө жаккандар бул өзүнүн колго түшкөн самсасы, мантысы, оромосу. Бирок азыр камырды жебей койгом. Бирок действительно мантысын мен оромосун сүйүп жейм, самсасын үчөйм. Кайсыл жоопко токтолосуз? Көбүнчө кайсыл жооп, кайсыл тамакты жактырасыз? Сыртта жүргөндө манты жей албайм, бирок үйдүн мантысын жакшы көрөм. Манты деген жоопко токтолдуңуз. Абдан жакшы, биз акыркы жүрөкчөгө дагы туура деген жоопту алдык. Бизге дал ушундай жооп берди. Молодец. Кадырлуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жубайларга 6 суроо берилди. Анын ичинен 5 суроонун жообу туура болду. Ал эми 1 суроого туура эмес жооп берип калышты. Биздин дагы эфирдик сапарыбыз өз соңуна келип калды. Аттан келиңиздер, сиздерге эркин микрофон сунайын. Каалоо тилегиңиздерди айтсаңыздар болот. Келиңиз, Аман мырза. Кенче баштап койсунчу. Макул, келиңиз. Ошол биринчи кыргыз элиме бардыгына бүт жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өнсө берсин. Анын арасында биздин Ош шаарыбыз дагы дайым өнүгө берсин. Ал эми жаш жубайларга ар дайым бактылуулук болсун, баарында ден соолук болсун, балдары менен, бир туугандары менен дайым аманчылыкта жашасын. Келиңиз. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Баарына рахмат. Ата энебиз, бир туугандарыбыз деле, досторубуз бар, жакын адамдар ар дайым жаныбызда болсун дейли. Айтарым, бул жашоодо ар ким өзүнүн жашоосу менен жашаса, бирөөнүн жашоосуна бирөө киришпесе, ушак сөздөн алыс болсо, ушундай жаман адамдардан алыс кылса бизди. Аллахым береке, бай болгула, бар болгула, аман болгула. Силердин тиле берүүңөргө да аябай чоң рахмат. Ар дайым өнүгүп, ошол Оштун жакшы тиле берүүлөрүнөн болсун, өнүгүп жүрө билесилерге да. Чоң рахмат. Ал эми ушундай алтындай болгон убактыңыздарды аябай бизге келип, кызыктуу бир маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кадырлуу көрүүчүлөр, эскерте кетсем, эгерде өзүңүздөрдүн бактылуу көз ирмемдериңиздерди теле көрүүчүлөр менен бөлүшүүнү туура көрсөңүздөр, же араңыздарда үлгүлүү үй бүлө, бактылуу жубайлар болсо, биздин дареге кайрылсаңыздар болот. Дарегибиз Ош шаары, Нурматов көчөсү, 3-үй, 4-кабат. Байланыш үчүн телефондор 032 22 кодун терип 6 65 85, 0558 коду менен 71 76 57. Жубайлар бирге күлгөндө эле бирге ыйлашат экен. Бирге ыйлоо дагы эки адамды бири-бирине жакындатат экен. Андыктан кандай гана учур болбосун, ар дайым жакын адамыңыздар жаныңыздарда болуп, жакшылыктарды тең бөлүшүп, үлгүлүү үй бүлө, бактылуу жубайлардын катарын толуктаңыздар деп бүгүнкү эфирдик сапарыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Зулайка Умарбаева болдум. Кайрадан кийинки жуманын дал ушул күнү, дал ушул сааттарда көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.